ошол намаздын пайдалары, ошол намаздын сооптору туурасында сөз кылмакчыбыз. Албетте урматтуу туган, биз бул пайдаларды өзүбүз оюбуздан чыгарып, өзүбүз жок жерден жонуп, кара жерден казып, анан китеп жазып сиздерге айтпайбыз. Балким бардыгызды жок жерден жараткан, жана жаратып туруп сиз бизге бактылуу болсун деп дин берген, ошол эле намаз оку деп өкүм берген Аллах Тааланын Курандагы сөзүнү гана айтып жеткирүүнүн аракетин кылабыз. Намаздын туурасында Аллах Таала Куран-ы Каримде айтат: "Ва иннас салата танха анил фахшаи вал мункари." Албетте намаз бузуку жана шариатта тыйылган, шариатта адам баласынын ден соолугуна зыян бере турган нерселерден тыят. Намаз тыят. Урматтуу туган, Аллах Куран-ы Каримде айтып атат: намаз бузуку иштерден жана кайтарылган иштерден намаз тыят деп атат да. Демек, урматтуу туган, бүгүнкү күнү канчалаган адамдарыбыз насыбай атат, тамеки тартат, уурулук кылат, же болбосом дагы башка терс көрүнүштөрдү кылат. Анан намаз окуйсыңбы десең айтат: мен тигиге окшогум келбейт, мен баштасам нармани баштаймын, мен сигаретимди таштап алып, андан кийин арагымды таштап алып, анан муну таштап алып туруп, андан кийин баштаймын дейт. Ошентип айтканыга арадан канча жылдар өттү. Канча айлар өттү. Ар бирибиздин 1 мүнөт, 1 саатыбыз ганимат. Бул урматтуу кайрадан табылбай турган байлыгыбыз эле. Бирок бул адамдын ошентип айтканыга канча жылдар болду, дагы эле таштабай жүрөт. Ошондуктан биз Куранга таянып айтабыз: урматтуу мусулман менен бир тууганым, сиз намазыңызды баштаңыз, намазды бекем окуңуз, намазды тургузуңуз, анан өзүдөн өзү насыбай атпай каласыз, анан тамеки тартпай каласыз, анан ичимдиктерди ичпей каласыз. Ичсеңиз башыңыз ооруйт, ичсеңиз көөнүңүз айланат, жүрөгүңүз айланат, кусасыз, ичсеңиз жүрөгүңүз кысылат, чексеңиз ич жерге батпай каласыз, ичкимге жакпай каласыз. Мына ошентип өзүңүз эле не кыласыз? Кой, болбойт экен, уят экен, мага жакпай калды деп туруп андан кийин таштайсыз. Намазды баштабай туруп бул нерселерди ташташлык өтө кыйын нерсе, урматтуу туган. Пайгамбарыбыздын доорунда сахабалар бир адамды пайгамбарыбызга арызданып келди: "Эй Аллахтын элчиси, мына ушул инсан 5 мал намаз окуйт, бирок дагы эле не кылат? Түнкүсүн уурулук кылат. Адамдардын буюмун уурулап кетип атат." Деген учурда пайгамбарыбыз ошол адамдын окуган намазын карап туруп баа берди. Жакында бул адамды ошол намазы тыйып коет, бир аздан кийин бул уурдабай калат деди. Акыйкатта намазы тургандыгы үчүн, намазды бекем окугандыгы үчүн, намазды өз ордуна койгондугу үчүн чынында эле көп өтпөстөн ал уурдабай калды. Мурдагы кылган уурулугуна тобо кылды, адамдардан кечирим сурады, урматтуу туган. Демек, биз дагы жаман адаттардан тыйылыш үчүн, жаман адаттарыбызды калтырыш үчүн, жаман адаттардан оолак болуш үчүн ар бирөөбүз намазды баштайлы. Баштаганда дагы жөнөкөй адат катарында окуп кете бербестен, урматтуу туган, толук бул мени Аллахтын өкүмү, балким ушул менин ак кыргын намазым, Алла мени көрүп турат деп туруп толук не кызык берилүү менен, ихлас менен намаз окуй турган болсок, анан жаман иштерден тыйылабыз. Бул жаман иштерден тыйылуу албетте, урматтуу, намаз менен. Эми албетте Аллах Субхана Таала бул намазды бизге өкүм берди, оку деди, урматтуу, бизди кыйнаш үчүн эмес. Балким бизди сыйлаш үчүн. Балким бизди бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы бактылуу болуш үчүн, бул дүйнөдө дагы кыйналбастан, башка бирөөгө муктаж болбостон, башка бирөөгө көз каранды болбостон, урматтуу туган, Аллах менен бардык кемчиликтерди жоюп, Аллах менен сүйлөшүп мамиле кылып, урматтуу туган, бардык нерсени мына ошол Аллах менен сурап алышлык үчүн шүгүрчүлүк кылайлы. Мурдагы коомго Аллах Таала өкүм берген, алар мечиттен гана окушкан. Ошол эле учурда алар мечитке барып гана сурабаса, дуалары кабыл болгон эмес. Азыр сиздики кайсыл жерде мына тала иштерди башталды, айырмасы жок. Талаада деле, урматтуу туган, жай намазыңыз жок боло турмаса, жер бети биз үчүн
мечит жер бети таптаза урматтаган. Ошол жерде машалла арыктын бойунда отура калып туруп даратыңызды алып, ошол жерде окуп коюп, ошол жерден Аллахтан сурай турган болсоңуз урматтаган, караңыз, пайдасын айта турган болсок, албетте сиз намаз окуй турган болсоңуз, я Алла, бир эле намаз айтайлы, багымдат намазы дейле. Эртең мененки багымдат намазын окуй турган болсоңуз, пайдасына караң. Я Алла, Аллах Таала Жабраил периштени жаратты, ушунчалык сулуу кылып жаратты. Жана чоң кылып жаратты. Жана ага канаттарды берди. Мен бул сөзүмдү имандуу адамдарга айтып атам. Имансыздар анан каяктагы жомокто айтып атат, анан молдоң деп жүрбө. Макулбу? Мен имандууларга айтып атам. Имандуулар алар ишенет. Имандуулар мен айтпасам деле менде мурдагымда маалыматы бар, кабары бар. Жабраил алейхиссалам 600 канаты бар. Анын бир канаты эле жая турган болсо, чыгыш менен батышты жаап калат. Ошол өзүнө карап туруп айтты: "Я Алла, менден дагы чоң, менден дагы сулуу дагы бирөөдү жараттыңбы?" Жок, эч ким жараткан жокмун. Анда мен ошого шүгүр кылайын деп туруп, Жабраил алейхиссалам 2 рекат намаз окуду. Шүгүрчүлүк кылып, Алла мени ушундай чоң кылып жараттыр, сулуу кылып жараттыр, менден башка эч ким жаратпайт экен деп, 2 рекатты кулчулук кылайын деп 2 рекат намаз окуду. Ошону эмне кылып, 1 рекат бир бутуну көтөрүп туруп, 1 рекатын 20 жыл окуду. Сеждеге барып келип, экинчи бутуну көтөрүп, эмне кылды, бир бутуну алмаштырып туруп, экинчи рекаттан 20 жыл, 40 жыл намаз окуду. Окуп болгондон соң Аллахка кайрылды: "Я Алла, мен алсызмын. Мен күчсүзмүн. Я Алла, мен сен каалагандай ибадат кыла алган жокмун. Я Аллахым, менин кылган ибадатымды кабыл кылгын" деди. Аллах Субхана Таала кабыл кылдым деди. Дегенде дагы: "Я Алла, акыры кыяматка чейин менчелик ибадат кыла турган эч кандай пендең болбосо керек" деди. Дегенде Аллах Субхана Таала айтты: "Жок, акыры кыяматка жакын пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үммөтү келет. Алар сен окуган 2 рекат 40 жылдык намазыңды 5 минутка жетпей эле тынчытат. 5 минутка жетпей эле окуйт. Бирок ошолордун окуган намазы сенин окуган 40 жылдык намазыңдан жакшыраак" деди урматтуу тууган. Неге десе айтат, анткени сен бул 2 рекатты өзүңдүн желанияң менен, өзүңдүн каалооң менен окуду. Ал эми пайгамбардын үммөтү бул 2 рекатты Аллахтын өкүмү деп окуйт. Ошондон алардын окуган намазы сенин окуган намазыңдан жакшыраак. Ошондон Аллах Кур'ан-ы Каримде айтат: "Валлаху шакурун халим." Аллах Таала кадырлоочу, өтө жумшак зат да. Ушунчалык сизди кадырлайт урматтуу тууган. Сиз өзүңүздүн даражаңызды билбей жүрөсүз. Өзүңүздүн ким экениңизди билбей жүрөсүз урматтуу тууган. Өзүңүздүн башыңызга берген Аллах Таала төдөй байлыкты берген, Алла берген төдөй байлыкты көрбөй жүрөсүз. Бирөөнүн башындагы чөптөй байлыкка асылып жүрөсүз. Я Алла, келиңиз андыктан намазды башлай турган болсоңуз, алымдар өзөт, кимде ким ошол багымдат намазын калтырбай окуп жүрө турган болсо, 2 дүйнө ырыскысы кем болбойт. Ырыскы. Бүгүнкү күнү бардыгыбыз бала деп жашайбыз да. Иштебесең иштебейсиң да, иштеш керек да. Ырыскы деп эле не кылып атабыз, иштеп эле жүрүп калдык да. Иштеп, ооба, таап атабыз, Кудайга шүгүр. Бирок алхамда бүгүнкү илимибиз бар. Бардыгыбыз мен айтпасам деле билебиз. Бирок амалыбыз калбай калды да. Алхамда байлыгыбыз бар, бирок берекеси калбай калды. Кыргызда сөз бар го, кедейди көчкөндө көрү депчи. Мен кедеймин дегенде азыр көчүргөн бир камаз толо жүгү чыгат да. Дагы деле жетпей жатат. Я Алла, бардыгыбызда иманыбыз бар, бирок толук ишеним калбай калды да. Ошондуктан сиз бекем болуп туруп, багымдат намазын калтырбай окусаңыз, ырыскыңыз кем болбойт. Аллах Таала берекесин өзү берет. 1 сом болсо дагы жете турган болот. Бул адам баласы жүрүп турган машина сыяктуу эле. Азыр бир машинаны айдап туруп Бишкекти бүтүндөй айланып чыксаңыз 500 литр жетпей калды да. Ошол эле маркадагы, ошол эле жылдагы машинаны айдап чыксаңыз 5 литр жетти. Таң калдыгы. Не болду десе айтат, бул май жеп калган, май агып калды. Бул жаңы, машалла. Нахади дейт го, мына ошондой да. Адам баласынын жашоосу мына ошондой эле. Бир адамдын жашоосуна бүгүнкү күнү бир айга 500 сом жетип атат, сонун жетип атат. Бир адамга 5 миллиард дагы жетпей жатпайбы? 5 миллиард дагы жетпей жатпайбы? Ошондуктан ким намаз окуп турган болсо, багымдатты калтырбай окуп жүрсө, не дейт? Бир да ырыскысы кем болбойт. Ойлобоң, багымдат эле окуш керек. Жок, бизге 5 маал намаз фарыз. Кээ бирөөлөр сурап берип калат, багымдат эле окуй берсем боло берет. Боло берет. Бирок мына 4-өө карызсыз, мойнуңузда карыз. Бүгүн бир адамга 1000 сом карыз болсоңуз канча качып атасыз,
1000 сом карыз болсоңуз телефонду өчүрүп коюп, үйдө жок деп коюп, не да сүпүнгө коюп канча качып атасыз да. Аллах Таалага биз күндөн күнгө жакындап баратабыз. Албетте бардыгыбыз бешөөнү бекем кылыш керек. Бул туурасында дагы өзүнчө сабак кылабыз. Эң негизгиси урматтууган, окуй турган болсоңуз, сиздин ырыскыңыз кем болбойт. Ырыскы дегенде бүгүнкү күнү биз жегенибизди, ичкенибизди, кийгенибизди эле ырыскы деп калдык. Албетте бул дагы ырыскы. Андан кийин урматтууган, сиздин ден соолугуңуздун ар бир мүчөңүздүн өз ордунда иштеши бул дагы ырыскы. Көзүңүздүн анык көрүшлүгү, дарыны билинишинде бардыгыны бирдей көрүшлүгү бул дагы ырыскы. Кулагыңыздын толук угушлугу бул дагы ырыскы. Мурдуңуздун даам сезишлиги, мурдуңуздун жыт билишлиги, оозуңуздун даам сезишлиги, тиштериңиздин өз ордунда турушлугу бул дагы ырыскы. Колдоруңуздун бармактарыңыз ар бир мүчөңүз өз ордунда иштеши бул дагы ырыскы. Бөйрөктөрүңүз, ички органдарыңыз бардыгы иштеши бул ырыскы, урматтуу тууган. Ким намаздарын окуп жүрө болса, мына ушул ырыскылардан кем болбойт да. Эмне үчүн? Кулактын угуштугу, мурундун даам, жыт билиштиги, тилиңиздин даам, бармактарыңыздын ар бир жери, мүчөлөрүңүздүн бардыгы иштештиги. Бул ырыскы эмес. Эмне дейсиз, урматтуу тууган? Азыр элестетиң, ден соолукка ар бирөөбүз керет да, туурабы? Бир эле көзүңүз ооруп кала турган болсо, болду, эч нерсе болбойт, муну мен жүрө берем дебейсиз го. Ошол заматта барасыз, ошол заматта текшерилесиз. Эми ошону текшерге канча нерсе кетип атат. Албетте, урматтуу тууган, я Алла, мүчөлөрүңүз бардыгы өз ордунда иштеп туруштугу бул өтө чоң ырыскы. Качан намазды окуй турган болсоңуз, мына ошол мүчөлөрдүн ар бирөөсү өзүнүн ордунда, кыямда турганда өзүнчө иштейт, рүкүгө барганда өзүнчө иштейт, сеждеге барганда өзүнчө иштейт, урматтууган. Ошондон бизде сеждеде буттар мындай турат го, бүгүлүп, буттун бармактары ушундай бүгүлүп турат. Ушуну көргөндө Кытайдагы туугандар бардыгы таң калат экен да. Бул ден соолукка өтө чоң прием экен да булчу. Өтө чоң. Алар какой-то бир канча вакыт ушинтип туруп, өздөрүнүн ден соолугуна карайт экен да. 5 вакыт намаз окуй турган, ал прием билесизби, билбейсизби? Пайгамбардын сүннөтү, Алланын өкүмү деп атасыз, урматтуу тууган. Сиздин ден соолугуңузга бардыгы, намаздын ар бир, урматтууган, рүкүнү, намаздын ар бир кыймылы, намаздын ар бир турган турпаты сиздин бул дүйнөңүзгө дагы, сиздин ахиретиңизге дагы, сиздин ден соолугуңузга дагы, сиздин айлана чөйрөңүзгө дагы, сиздин жашооңузга дагы ар бирөөсүнө пайда. Ошондуктан Аллах Хасонда Куранда айтат го, Аллах Таала силерге жеңилдикти гана каалайт, оорулукту эч качан каалабайт. Эгер жеңил жашайын дей турган болсоңуз, эгер де менин ушул дүйнөгө кеткен убакытым дегеле дүйнөдөн тапкан акчам текке кетпесин дей турган болсоңуз, анда намазыңызды баштап алыңыз. Анда жаман нерселерди таштап алыңыз. Биз башында айтып өттүк, намаз бузукку, жаман иштерден тыят, урматтуу тууган. Сиз бүгүнкү күнү ошол насыбайыңызды таштай албай, тамекиңизди ыргыта албай, ичимдиктен арыла албай, канча өмүрүңүз өттү, канча өзүңүз да кыйнадыңыз, үй бүлөңүздү да кыйнадыңыз, айлана чөйрөдө кыйнадыңыз, ошон үчүн ден соолугуңузду жеп бүттүңүз да. Ден соолугуңузду жеп бүттүңүз, урматтуу тууган. Эми намазды өзүнүн ордунда баштай турган болсоңуз, я Алла, машалла, даараттан эле тазалыгыңыз башталды да. Даараттан эле тазалыгыңыз башталды. Өткөндө жаш балдар айтат, 5 намаз окусаң сонун экен, буттун шуосу кетет экен дейт. Аны кетирүү максат эмес, урматтуу. Албетте жууп турасыз, таптаза турат. Ошондон кээ бирөөлөр айтты го, сенин бетиңе караганда менин артым таза экен дегенчи, анчалык максат эмес, урматтуу. Бирок канча дагы 5 намазды окуп, дааратты алып жүрө турган болсоңуз, не кыласыз? Өзүңүз гана таза болосуз, айлана чөйрөңүз дагы, ички дүйнөңүз дагы таза болот, урматтуу. Я Алла, таза болгондо максат не болот? Тазадан таза сөз чыгат. Тазадан таза нерсе пайда болот. Тазадан таза жашоо дагы пайда болот. Ошондуктан бул намаз жөнөкөй эле нерсе эмес. Намаз Аллахтын өкүмү, намаз Аллахтын буйругу, урматтуу тууган. Намазды окуй турган болсоңуз, я Алла, не кылы эки дүйнөдө ырыскысы кем болбойт. Өтө даанышман сөздү айткан. Караң, азыр кой, мисал менен көбүрөөк түшүрөбүз го, кой. Кудайга шүгүр, кыргыз кой менен чоңойдук. Жылына бир эле жолу туат. Анда союп жейсиз, базарга барасыз, тойлорго жетелеп барасыз, сатасыз, дагы деле көп. Итти караң, ит. Өз аты менен ит. Союп жебейсиз. Базарга барып сатпайсыз. Тойго дагы жетелеп барбайсыз.
Жылына тууганда 2 жолу туат. Ит. Ошондо дагы 7-8ди патыратып салат. Бирок дагы эле аз да. Дагы эле аз эмне, урматтуу туган. Неге десе, алымдарыбыз айтат, хикмат, данышмандык, кой куптандан кийин уктаң деген сөзгө амал кылат экен. Куптандан кийин уктайт. Анан эрте менен таң азанда не кылат? Ойгонуп алып, Аллахты зикир кылып, ичиндеги нерсени кепшенип, Аллахты эстеп жатат. Буга ырыскы бөлүндү. Ырыскы бөлүндү. Машалла болду, ырыскы бөлүндү деген сөз береке келди жашоосуна. Болду, эми бул ойлонбойт эле, союп жесең деле, базарга апарып сатсаң деле, тойго жетелеп барсаң деле көбөйө берет. Итчи ит, өз аты менен ит экен да. Түнү менен жүрүп таң атайын дегенде, ырыскы бөлүнөргө келгенде уктап калат экен да. Болду, береке жок. Эми эрте менен эрте иттин ою боюнча да, эрте менен эрте 9-10 туруп алып туруп ушунчалык аракет кылыш экен. Иштеп калыш керек. Бул иштин эч кандай айыбы жок деп туруп не кылат? Көчөмө-көчө күйөө балдарды ээрчитип алып ит. Күйөө балдарды ээрчитип алып көчөмө-көчө жүрөт. Я Алла, жабышып жолдун ортосунда турат, бул иштин айыбы жок, көбөйүш керек депчи. Ырыскы бөлүнбөгөндөн кийин ал эч кандай көбөйбөйт, урматтуу туган. Ошондуктан сиз багымдатты эле баштаганда, урматтуу туган, не болуп атат? Ырыскыңыз, ойлогон ой, максат, эрте менен эрте туруп атасыз, жумушуңуз канчасы бүтүп атат. Машалла, эрте менен эрте турсаңыз, маанайыңыз ачык, көңүлүңүз кунак, настроениеңиз 5. Неге урматтуу туган? Шайтандын кулакка түйгөн түйүндөрдү бардыгы чечилди. Эми сиздин ишиңиз мына ушундан башталат. Ошондон пайгамбарыбыз айтат, кимде ким багымдыкта эрте менен мечитке жөнөй турган болсо, ал эмне кылып? Имандын желегин көтөрүп жөнөптүр. Кимде ким базарга жөнөй турган болсо, шайтандын желегин көтөрүп жөнөптүр. Шайтандын желегин көтөргөндөн кийин кантип сиз бактылуу болосуз? Кантип сиз урматтуу туган тынчтык менен жашайсыз? Кантип сиз бактылуу жашайсыз? Андай болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан урматтуу туган, буюрса биздин башы сабактарыбыз эми башталды. Калгандары дагы иншалла сиздер дуа кылыңыздар. Биз аракет кылабыз, урматтуу туган. Жалпы биз жалгыз өзүбүз эч жака бара албайбыз. Бир адам эч качан эл болбойт, бир тамчы эч качан сел болбойт. Качан бардыгыбыздын башыбыз бирге турган болсо, сиздер дуа кылып талап кыла турган болсоңуздар, Аллах Таала мага мүмкүнчүлүк берген болсо, мына ошол илимимди мен сиздерге айтканга жана сиздер менен бөлүшкөнгө даярмын. Андыктан мен сиздерге айтып билген билимди жеткирип жардам берейин. Сиздер намазды баштап, намазда дуа кылып туруп мага жардам бериңиздер, урматтуу туган. Иншалла бул дүйнөдө кандай олтурган болсок, ахыр кыяматта дагы Фирдауста дал ошондой олтуруп, бирибиз менен ошол Фирдаус бейишинде маектешкенге, ошол жерде сүйлөшкөнгө, ошол жерде машалла ушундай доо өттү эле деп олтурганга Аллах Таала бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахири давана анил хамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва